TikTok'tu жаппайт, да вы что деп аттык. Но TikTok'tu жаап койду го. Оңой эле. TikTok'tu дагы жаба алат. Жапты. Инстаграмды дагы жаба алат. Для этого ГКМБдан легат келиш керек экен. Сиз бул ойго макулсузбу, что любой момент могут закрыть? Либо Инстаграм өзүнүн глюктары бар. Любой момент глючтетип иштебей калышы мүмкүн. Вы с этим согласны? Ооба деп чатка жазыңыз. TikTok токтогондо сатууңуз токтоп калса, Инстаграм жабылса, дагы сатууңуз токтоп калат. Вы с этим согласны? Цифра 2 ставьте чат. Да деп. Бул экөө тең жабылып калса, онлайн эле отурсаңыз, и там продажи закроются. Рисктер көбөйүп атабы? Да десеңиз, цифра 3 ставьте чат. Эми бул жерде сизде аралаш сатууларды жасаш керек. Аралаш сатуулар. Аралаш сатуу деген эмне? 2024-жылы жаз жай айларда эмнеге акцент кылышыңыз керек? Аралаш сатууга, гибридный сатуу. Бул гибридный сатуу. Азыр гибридный сатуу, аралаш сатуу деген терминге, сөзгө термин берүүдөмүн. Вау, я автор. Демек, гибридный сатуу, аралаш сатуу бул прям блокнотуңузга да жазып алсаңыз болот. TikTok, Reels, YouTube, WhatsApp, Telegram аркылуу адамдын көңүлүн буруп, кармап туруп, керектүү целевой действияга буруу. Дайыма сатуу. Дагы бир жолу. Гибридный аралаш сатуу бул TikTok, Reels, YouTube, WhatsApp, Telegramда адамдын көңүлүн буруп, кармап, аралаштырып, катыштырып, сизге керектүү целевой кыймыл аракетке буруу. Эми подетально карайлы. Бул коммуникация дегенди билдирет. Жалпак тил менен айтканда, современный тил менен айтканда коммуникация. Мына караңыздар. Сиз ошол TikToктон, Instagramдан, Reels'тен, Telegramдан, YouTube'дан, бул бардык социалдык тармактардан өзүңүз роликтерди чыгарып атасыз, аудитория топтоп атасыз. То есть сиз менен биргеликте балыктар бир адамдардын сообществосын курасыз. Единомышленниктер. Менин блогумда мени менен кошо ойлонгон единомышленниктер, как и я. И TikTok, и Reels алып баргандар, Telegramда отургандар бардыгыбыздын бирдей балыктарыбыз бар. Это личный бренд, онлайн сатыш керек, путешествие барыш керек, да? Эркиндик, финансовый эркиндик, миллионерский мышление, победительдин мышлениясы, да? Это вот биздин бир сообщество. То есть азыр силер менин ушундай YouTube'умда, WhatsApp'ымда, Telegram'да, TikTok'то, Instagram'да бар болсоңуз, бизде бир сообщество болду. Ошондой эле сиздин дагы жеке сообществоңуз болду. Результатында сиз ар тараптан адамдарга касание кыласыз. Сатууда канчалык көп касание кылсаңыз, адамдарда сатып алууга болгон, сизге болгон ишеними көбөйөт, чоңойот, каршылыктар азаят, лоялдуулук өсөт. Демек, кардар көп көңүл буруп, кармап туруш үчүн сиздерде кардарларга болгон забота, кардарларга болгон көңүл буруу, кардарларга арналган маркетинг, атайы акциялар, клиентке көп выгодаларды сунуштайсыз. Клиенттин тилинде сүйлөөнү үйрөнөсүз, сүйлөйсүз, мотивация, вдохновение, волюна решение бересиздер. Андан кийин бир жер иштебесе, экинчи жер иштейт, иштей берет. YouTube иштебей калса, Instagram, Reels иштебей калса, TikTok иштебей калса, WhatsApp иштебей калса, Telegram. Любой социалдык жерлерде сата бересиздер. Сатууңуз токтобойт. Демек, сизде гибридный аралаш сатууга келиш үчүн адамдын көңүлүн буруу,
кармап туруу, катыштыруу керек. Демек, гибридный аралаш сатууга келиш үчүн сиздин максат адамдын көңүлүн бурдурасыз. Адамдын көңүлүн бурдурасыз, качан ролик тартасыз. Ал ролигиңизде прогресс болуш керек. 1 секунддан 3 секунддун ичинде TikTok болобу, Reels болобу, WhatsApp группа болобу, WhatsApp'тагы личный сообщение болобу, Telegram канал болобу, YouTube болобу, баардык жерде адамдын көңүлүн бурасыз, если ролик тартсаңыз. Биринчиси. Экинчиси, сиз аларды кармап турасыз. То есть алар ушинтип сизди ар тараптан көрсө, ага ыңгайлуу. TikTok'тон караганга болсо TikTok'тон карайт, Reels'тен караса Reels'тен, WhatsApp'тан караса WhatsApp'тан. То есть ал адам менен дайыма связьда болсо, сиз аны кармап турасыз. Ал адам сиз менен дайыма связьда болсо, сиздин контентиңизге катышат. Сонун экен же жакшы экен, канча сом, алайын, барайын, либо просто өзүнүн оюн айтышы мүмкүн, мамиле курушуңар мүмкүн. То есть бул жерде коммуникация кылуу, комментарий жаздыруу, да, созвон кылуу, голосовой айтуу, личный сообщение жазуу, то есть любой түр общения болот бул жерде. Андан кийин төртүнчүсү, сиз ушул нерсени жасаганда ага таасир бересиз. Таасир бергенде сиздин жеке балыктарыңызды айтып, көрсөтүп баштайсыз. Продукцияңызды презентовать этип баштайсыз. Жеке брендиңизди көрсөтүп турасыз. Ал адам сизге болгон ишеним артып турат. И барып эмне болот? Сизден сатып алат. Өзүңүз деле байкайсызбы? Ишенген адамыңызга, көп көргөн адамыңызга онлайндан особенно сатып аласыз. Вот бул жерде дагы ошол система. И мунун баары прогресс. Могул ар бир этаптарда прогресстер бар. Прогресс менен ролик тартышыңыз керек. Онлайн сатууда прогресс колдонулат. Онлайн площадкада прогресс кылганды билбейсиң, адамдын көңүлүн бура албайсың, сата албайсың, таасир бербейсиң, мамиле кура албайсың, то есть коммуникация да жок болот, сатуу жок болот, акча жок болот, баардыгы жок болот. Эгер прогресс кылганды билбесең. Эгер прогресс кылганды билсең, сенде эмне болот? Биринчи, вот картина такая, элестетиңиз. Сиз ролик чыгардыңыз, продукцияңызды көрсөтүп, мына жар салып атасыз. Мына биринчи көңүл бурду адам, көрдү. TikTok'тогу рекламный ролигиңизди көрдү. Экинчи кадам эмне болуп атат? WhatsApp'ка келип атат. Канча сом деп. Баасын айттыңыз. Если дагы дальше касание жок болсо, могул жерден көпчүлүгүңөр сливаете клиентов. Вот башында клиент канча сом деген бойдон жок болуп кетет деп жооп жаздыңар, вот здесь вот сливаете. А если вдруг ушул жерден баягы адам сурады, бирок дальше кетип калды. Но силер прогрессти уланып атасыңар. Захват внимания, постоянно захват внимания катыштыруу, то есть 5 элементтен турган роликтерди ар тараптан жасап атасыз. Анан анын оюнда кымбат деген каршылык бар, ошон үчүн албай койду дагы. Арзанын издеп атат, башкасын карап атат. Но кымбат дейт, когда баалуулугун билбеген деле. И кымбат деп аткан болсо, сиздин рилсиңизди көрүп калды. Рилсиңизде клиенттин отзывын көрүп атат. Клиенттин отзывын, кейстерди көргөндөн кийин, значит, гарантия на результат бар экен, продукциясы жакшы экен. Неважно, курспу, товарбы, тармактык бизнеспи, бардыгы бул жерде. Можнобы, болобу мага деп аткан болсоңор, болот. Для всех касается. Сатат турчу эмнеңер бар болсо, бардыгына. Дальше бул жерде эмне болуп атат? Сизге ал адам директке жазып атат. Могул жерге келип атат, директке жазып атат дагы, сиз ага консультация берип атасыз. Дагы бир жолу. Экинчи, төртүнчү, бешинчи касанияга келип атат мынакей. Андан барып, ал эмне болуп атат? Довольный, с удовольствием сатып алууда. И довольный клиент, акчалуу сиз. Вот такой вот система болот. Если вдруг могул жерде эле рилсиңиз жок болуп калса, могул жерден слили. Рилс бар болуп, бирок аларга призыв действияны айтпай койсоңуз, директке келбей койсо, тоже слили. То есть могул кадамдар бардыгы бирдей болот, аралаш болгондо гана действует. Либо ошондой эле ал адам сизден рилсти көрдү, директке жазды, канча сом деп, оюнда кийин алайын деди же отвлеклась, унутуп калды. Же болбосо TikTok'ко кирип кетти, сиз жооп бергенче TikTok'тон мынтип отурат. И TikTok'тон какой-то сиздин башка бир ролигиңиз чыгып калды. Ал ролик менен сизге WhatsApp'ка келди. WhatsApp'тан консультация алып атат голосовой менен.
и бардык мындай бил мага керек экен деди дагы эмне кылып атат, сатып алып атат. Мынакей, түшүндүңүздөрбү бул системаны? Да деп чатка жазыңыз. Түшүнбөй аткан болсоңуз, это нормально. Вам нужно бул ситуацияны подумать, обдумать, пережить еще. Но представлять эткиле да бул системаны. Сиздер өзүңүздөр деле менден сатып алганда, TikToктон, Reels'тен көрүп атпайсыздарбы? Бизде Бишкекте эме болуп калды, закрытый VIP жеке сатуучу жеке бренд аттуу эксклюзивный встреча болуп атат да, избранный айымдар менен. Анан ошол жерге бир айым келип атат, ал таатанда люстраларды сатат экен. Анан ал мени менен встречага келгенге чейин iPhone Pro Max телефон алып, даярданып келген экен. Анан ошол айтып атпайбы? Мен сизди дейт, ролигиңизди TikToктон чыксаңыз, TikToктон көрөм, TikToкту көрүп бүткөндөн кийин WhatsAppка өтөсү, WhatsAppка өтүп жазам. Анан Reels'ке өтүп көрөм, анан Stories'ти, анан Telegram'ды, то есть мен сизди бардык жерден көрө берем. Деп с удовольствием закрытый биз TikTokто, Stories'те, Reels'те эч жерде сатуу айтыла элек, сатуу боло элек, но уникальный сунушту менин клиентский базамда бар болгон үчүн менин менеджеримен алды дагы сразу сатып алып келди. Андан кийин сразу мини курска келди. То есть, видите, вот таким образом клиент сиздерден бир жолу эмес, несколько раз сатып алып турушат. И гибридный аралаш сатууда, демек, бул действияны кылганда закон Паретто, 80% результат аласыз. 20% энергия, ресурс коротуп. Демек, сиз ушул системаны жасасаңыз, аралаш сатуу жасасаңыз, 80% результат аласыз. Эгер бул системаны жасабасаңыз, бир эле TikToкту карап отурсаңыз, сизде 20% сатуу болуп атат, но 20%га чейин. Башында, помните, говорили, да, клиент келет, кетип калып атат, сатуу бар же азыраак. Вот. Бул жерде, бул аралаш гибридный сатууну кылсаңыз, сизде 80% болот. Но бир эле TikToкту карасаңыз, сизде 20% сатуу, 80% клиенттериңизди сливаете дегенди билдирет. Бир эле Reels'тен сатсаңыз, TikToкту дагы карабай. То же самое, 20% эле продажа, 80% сливаете. Дальше. Бир эле WhatsApp'тан эле тармактык бизнестегилер особенно такое делает. Голосовой менен рекрутировать этип товарыңызды сатып келе аткан болсоңуз, бир эле WhatsApp'ты карап. Тогда 20% эле продажа рекрутинг командаңызда өсүү болот. 80%-терди сливаете. Ошондой эле бир эле Telegram'дан результат болот 20%. И чтобы 80% болуш үчүн сиздин задача бардыгын колдонуу. Да, я хочу 80% результат десеңиз, чатка 80% хочу деп жазыңыз. Бул нерсени айтып атканда, сиздерде азыр мындай ой пайда болушу мүмкүн. Либо потом пайда болушу мүмкүн. Но давайте сразу эле разберемся бул ойлоруңар менен. Бир жерден сата албай атсам, Reels'тен, TikToктон тыңыраак. Анан бардык жерден кантип сатам? Кимде ушундай ой пайда болду? Цифра 15 ставьте чат. Либо потом пайда болушу мүмкүн. То есть мен бир эле жерден сата албай атсам, бардык жерден мен кантип сатам, оптом кантип сатам, Менин убактым жок. TikTok түшүнбөйм деген да ой келиши мүмкүн. Бир TikTokко ролик тартыш керек болотса, еще и Reels'ке, еще и Telegram'га пост-состор жазыш керек. Жок, мен анта албайм. Менин убактым жок. Мен TikTok'tu түшүнө албай аткан болсом, еще и Reels'ти сатыш керекпи? Либо мен Reels'тен зорго түшүнүп атсам, еще и там Telegram'ды да алып барыш керекпи? Деген ойлор келиши мүмкүн. И это нормально. Менде дагы башында ушундай ойлор келген. Бирок сиз менин техникаларымды колдонуп,
прогревтердин анатомия, TikTok, Reels, прогрев курсунда сизге жалпы жоонунан алганда 30дан ашык сатуучу техника, прогревтер берилет. Ошол экини алып сиз бир тартылган контентте сиз баардык жерде сата турчу кылып тартасыз. Демек, убактыңызды кетирип сиз бир ролик тартасыз, элестетиңиз картина. Бир убактыңызды кетирип, 1 саат тарттыңыз, монтаж кылдыңыз, ролик даярдадыңыз. 1 саат убактыңыз кетти. Ошол роликти алып TikTokко жүктөйсүз, Reels'ке жүктөйсүз, кааласаңыз YouTube'дун Shorts'уна жүктөйсүз, статуска коесуз, Stories'ке коесуз, Telegram, WhatsApp группка бардык жерге таштайсыз. Бардык жерде сизди көрүп аткан адамдын көңүлүн бурасыз. Көңүлүн буруп, алар деп кызыгып сурайт. Аларды кармап турасыз, алар менен мамиле курасыз, таасир бересиз, сатасыз. То есть бир эле жасалган контент. Классно же, вы хотели бы 1 саат убакыт кетирип, но 5 эсе көп результат алууну. Значит, анатомия TikTokко кошумча анатомия Reels, анатомия прогрев. То есть менде разный курстар болчу. Анатомия TikTok өзүнчө, анатомия Reels өзүнчө, анатомия прогрев өзүнчө. Разный курс болчу. Но я решила объединить, раз ушундай ситуация болуп атабы, жаңы мүмкүнчүлүктөрдү мага дагы, менин аудиторияма дагы боло тургандай реальностьти карап туруп иш кылайлы деп туруп, бул курсту анатомия TikTok Reels прогрев курс деп кошумчалап, кайтадан улучшайт этип жазып чыгаруудамын. Эмне бар, келиңиз карайбыз. Бул курска келсеңиз, сиз 3 эсе пайда аласыз. Сиз 3 эсе күчтүү курстан окуйсуз. Бул курс 3 эсе күчтүү курска айланууда. Анткени буга чейин просто TikTok аркылуу сатуу техникаларын алгансыңар. Анатомия TikTok курска келип. Ага чейин менде анатомия Reels деген курс бар эле. Анатомия Reels'ке келгенде только Reels аркылуу сатуу техникаларын алыш керек. Либо не только менде эле эмес, а вообще башка бирөөлөргө барсаңыз, сиз только TikTok аркылуу сатууну үйрөнүп кетмексиз. Reels'тен сатыш керек, TikTok иштебей калды дегенде сиз Reels'ке түшмөксүз дагы, только Reels аркылуу сатуу техникаларын алмаксыз. Анан бул жерден прогревтер дагы керек экен онлайн сатууда. Особенно запуск кылганда, курстар сатканда да, ушундай эмелер, инфобизнестегилер жакшы түшүнүшөт да. Но вообще прогрев бардык жерде болуш керек. Ой, прогревти окуш үчүн деп башка курска барыш керек болот да. Но вместо этого сизде бул курста и TikToктон сата турчу техникаларды аласыңар. Reels'тен сата турчу техникаларды, и прогревтерди, бардык жерде иштей турган прогревтерди аласыздар. Ушинтип сизге 3 эсе пайдалуу, 3 эсе күчтүү болууда. 3 эсе аз убакыт кетирип, курстардан окумаксыз. Ар түрлүү жерге бармаксыз 3 эсе. Это, мисалы, анатомия TikTok курсуна келиш үчүн отдельно 7 жума окумаксыз, анатомия Reels курсуна келип жүргөндөр отдельно 4 жума окушту. Прогревтерди окуткан курсум бар эле, тоже анатомия Stories деп, ал 2 ай. Но бул курста стористер жөнүндө болбойт. Прогревтер жөнүндө болот, но Stories это отдельная, другая, сложная тема, поэтому смешивать этпейин, но булардын сатуучу бул жердегилер одинаково работает, больше результат болот. Поэтому вот так вот. Получается, сиз бир убакыттын ичинде 3 эсе түрлүү курстарга барып, кайсыл курска барам деп биринчиден тандоо стресстен кутуласыз. Согласитесь, каждый раз курсту тандап окуу стресс. Окуй аламбы, окуй албаймбы, жардам береби, программасы жакшыбы деген, Да, деп чатка жазыңыз. И кимден окусам, и бул курска акча, и тиги курска акча, ой, буга акча деп. И ошондо получается, сиз 3 эсе арзаныраак, выгодный, үнөмдүү менен окуйсуз. Потому что сиз TikTok эле окумаксыз, Reels'ке барыш үчүн Reels курс, прогрев бар болсо, прогрев бар, то есть ушундай акчаңызды жумшамаксыз да. А бул жерде сиз бир курстун ичинде
3 курс алып атасыз. И ТикТокту, и Рилсты, и прогревти. Отдельно не надо ходить, отдельные курстарды не надо покупать. Все вместе. Классно же? Да, деп чатка жазыңыз. Выгодная условий, выгодные условия, выгодный бабл. Да. И знаете, бұл байлардың жолы. Байлар всегда ушундай путты тандашат. Алар уақытты, акчаны, энергияны үнемдөөнү аракет кылышат. И для этого они готовы платить любые деньги, чтобы сэкономить уақытты. Азыр ар бирибиздин колубузда уақыт бул эң баалуу товар. Обратно наши дети молодыми не становятся, обратно наши дети маленький болбойт, чоңоет, biz обратно молодыми не становимся, родители наши обратно молодыми не становятся. Уақытыбыз өтіп атат, жашыбыз өтіп атат. Вы с этим согласны?